Саламатсыздарбы биздин каналдын көрүүчүлөрү? Акыркы убакта бийлик өкүлдөрүнүн дарегине сын пикирлердин көбүрөөк айтылганын байкасак болот. Ошол себептен бүгүн биз эл ичинде, эл арасында кайсы депутат мыкты иштеп жаткандыгын билүү үчүн сурамжылоо кылалы деп чечтик. Эмесе кеттик анда. 7-чи чакырылыштын депутаттарына кандай баа берет элеңиз? Иштерине эми билбейм, пока эч кандай. Же болбосо 6-чы созуктан айырмалана алыштыбы? 6-чы созуктан албетте айырмаланат. Бир топ эле айырмаланат. Жакшы жагынанбы же жаман жагынан? Жакшы жагынан бир топ долбоорлорду өткөрбөй коюп атат. Мисалы, могу Бүтүн Кыргызстан оппозициялык партия. Менин оюмча ушу Бүтүн Кыргызстан жакшы иштеп атат го. Сиздин оюңузча именно кайсы депутат жакшы иштеп атат деп ойлойсуз? Кайсы депутатка баа бересиз? Менин оюмча Мадмаров, конечно. Андан кийин Нуржигит Кадырбеков, Бедер Алиев. Ошо депутаттар жакшы иштеп атат. Чоң рахмат. Депутаттар боюнча саясатка кызыгасызбы? Вообще көрбөйсүзбү? Мне плевать. Сонда. Азыркы биздин 7-чи чакырылыштын депутаттарына кандай баа берет элеңиздер? Мен политикага көп кызыкпайм. Анан эч кандай баа бере албайм. Эң төмөнкү баа бере алам. Негизи сиз жакшы иштеп атат деп сиздин көз карашыңызда жакшы иштеген депутат барбы? Мен депутаттын бирөөсүнө да ишене албайм. Тилекке каршы. Жакшы оюм жок. Неге? Анткени депутаттын баары ар ким өзүн ойлойт. Мен депутат болсом, мен деле билбейм. Ойлойт белем, ойлобойт белем. Анткени ушул сурооду өзүмө бергим келет да, мен депутат болсом ойлойт белем, же ойлобойт белем. Ошондо Кыргызстандын келечеги жок дейсизби биздин 7-чи созуктун депутаттарын көрүп? Мен көзүм ачык эмес, ал жөнүндө айта албайм. Просто келечекте мен көрө албай жатам да, чынын айтсамчы. Ошол дүйнө жүзүндө эмне болуп атат, өзүңөр көрүп атасыңар, андыктан мен. Түшүнүктүү, рахмат. 7-чи созуктун депутаттарынын ишине кандай карайсыз? Ой, депутаттар саясатка никак билбейм. Кайсы депутатты тааныйсыз, ишине баа бересиз? Жанагы Эрлан Куркулов беле? Куркулов, ошо молодец да. Ошонун иши жагат, не сахарды аябай көрөбүз. Бирок азыркы депутаттык ишине кандай карайсыз? Азыркы деле жакшы. Билбейм, депутаттарды такыр карабайм. Саясат жакпайт негизи эле. Негизи сиз баалаган, сиз ишин жактырган депутат барбы? Нуржигит Кадырбек агай деле аябай жакшы баалайт элем. Андан башкасын билбейм, даже көрбөйм деле. Алар менен көп деле ишим жок, алар үчүн эч нерсе айта албайм. Сиз ишине баа берген депутаттар барбы? Кимсин жакшы иштейт деп айта аласыз? Садыр Жапаров деле айта алам, башкасын айта албайм. Депутаттарданчы? Жок, айта албайм. Рахмат. 7-чи чакырылыштын депутаттарынын ишине кандай карайсыз? Жакшы эле. 6-чы чакырылыштыкынан айырмаланып алыштыбы? Ооба. Сиз кайсыл депутаттын ишине баа берип, кайсы депутатты баалайсыз? Ой, мен деген билбейм. Анысын билбейт экенмин. Депутаттардан тааныйсызбы, ким деп билесиз? Мен дегендиги премьерди билем, этот Жапаровду. 7-чи чакырылыштын депутаттарынын ишине кандай карайсыз, азыркы депутаттардын? Азыркы депутаттардын ишине эме аракет кылышты. Аракет 6-чы чакырылыштан айырмаланып алыштыбы? Ооба, кичине принципке турду, кичине. Мен нормально. Сиз ишин баалаган депутат барбы, ким? Мен ишин баалаган жана Медер Алиев деген бала бар го. Ошону анан пока ошону эле. Андан башкасын унутуп деле калдым. Мен бирок аракет кылып атышат деп ойлойм да. Түшүнүктүү. Рахмат эже. Азыркы 7-чи чакырылыштын депутаттарынын ишине кандай карайсыз? Кандай баа бересиз? Жакшы баа бере албайм. Начар, абдан. Айырмасы экөөнүкү биринен бири өтөт. Азыр бири-бирине эле ушактаган немелер. Сиз ишин баалаган депутат барбы, ким? Ишин баалаган депутат, мисалы мен Балбак ошол депутаттык ишин эме кылам. Анан жанагы ким эле? Кадырбек, Нуржигит Кадырбек ошону кичине эме кылам. Тиги калганы иши кылып эле аман болсун. Эрлан Куркуловго ыраазымын, Нуржигит Кадырбековго калгандарын айта албайм. Башкасынын ишинечи? Айым чачы сары болгон аял кимде? Ошол. Супер туурга чыкты го ошол. Рахмат. Сурасам болобу? Конечно. 7-чи чакырылыштын депутаттарына кандай баа бересиз?
Чынын айтайын, депутаттардын ким болгонун да билбейм. Бирок аракет кылышып аткан болуш керек. Бизге азырынча белгилүү эмес да. Анткени өзгөрүүлөр бир аз заман керек да, өзгөрүү болгош үчүнчү. Сиз ишин баалаган депутат барбы? Эрлан Кокулов бар. Нисахар долбоорунун жетекчиси. Ал болгон чындыкты болсо, чакырууларда айтып, бир өзгөрүүлөргө үгүттөп атат да башка депутаттарга караганда. Эң эле эсте каларлык ошо Эрлан Кокулов болду. Азыркы 7-чи чакырылыштын депутаттарынын ишине кандай карайсыз? Мен ошо депутаттарга эчтеке айткым. Негизи ишин баалаган депутат барбы? 7-чи чакырылыштын депутаттарынын ишине кандай баа бересиз? Я не увлекаюсь. Сиз иш жөндөмдүүлүгүн баалаган депутат барбы негизи, сиз тааныган депутат? Нет. Я вообще очень далеко, да. Кандай, сиздин оюңузча эке? Кандай иштеп атышат азыркы депутаттар? Жакшы эле иштеген депутаттар бар. 6-Созовдон айырмалана алыштыбы? Эми активный иштеген депутаттар бар. Сиз ишин баалаган депутат ким? Мен ишин баалаган Адыхан Мадумаров өтө жакшы элдин көйгөйүн чечип атат, жакшы иштеп атат, конституциянын чегинде иштеп атат деп ойлойм. Азыркы 7-чи чакырылыштын депутаттарынын ишине кандай карайсыз? Ой, можно насчет этого у меня вообще? Сиз мындай ишин баалаган депутат барбы? Нет. Я не разбираюсь в политике, поэтому... Я никак не смотрю. Я политикой, к сожалению, не интересуюсь. Сиз ишин баалаган депутат барбы? Сиз тааныган? Мен тааныганбы? Жок, андай да жок. Эч ким тааныбайсызбы? Эч ким тааныбайм. Вообще? Азыркы депутаттар кандай иштеп атат деп ойлойсуз? Азыркы билбейм. Кандай дейсиз? Билбейм. Сиз тааныган депутат барбы ишин баалаган? Эч ким тааныбайсызбы? Азыркы 7-чи чакырылыш кандай иштеп атат? 7-чи чакырылыш менин оюм боюнча могу акыркы болгон окуялар өтө эле начар болду го деп ойлойм. Себеби могу казино боюнча муну ачпаш керек болчу да. Эң эле көйгөйлүү маселе азыр ошол болуп атат, менин жүрөгүм өйгөн. Анткени арам нерсе менен эч кандай мамлекетти өнүктүрүү же семьяны деле багуу өзүнчө бир андай болбойт го дейм, менин оюм ошол. Сиз ишин баалаган депутат барбы? Жакшы иштеп атат деген. Мен ишин баалаган депутаттар билбейм, пока көрө албай атам го. Ошо казиного каршы чыккан депутаттарды айта аласызбы? Казиного каршы чыккан Малдес Мадумаров. Эң эле башында Мадумаров чыкты, Малдес. Мен оюмча билбейм, мен оюмча Кубанч жана Нуржигит Кадырбековдор жакшы, да ким бар дагы? Ошол го эми же башка. Айта албайбыз же. Вообще депутаттар тааныбайсызбы? Тааныбайм. Эми азыркы депутаттар иштеген иштеп эле атат, эми кээ бирөө иштебей эле келбей эле коюп атат го. Сиз ишин баалаган депутат барбы? Эми мен баалаган жакшы эле го, болуп эле атат, мурунку караганда жакшы эле. Кимди айта аласыз? Эми биз билгенден кимди айтмак элек. Жанагы спикерлер нормально эле иштеп атат. Эми баягы талаш тартыш эле болгон болбосо жакшы эле болуп эле атат го, мурунку караганда жакшы эле го. Мурунку караганда жылыш бар, жакшы эле кызым. Эми депутаттардын арасынан бөлүп бирөөнү айта аласызбы, ким жакшы, эң жакшы иштеп атат деп? Эми эң жакшы иштеп атат деп мындай да эсиңе да келбей калат эми ал депутаттарчы. Бирок мурунку караганда жакшы эле балам. Иштеп эле атышат. Рахмат эже, чоң рахмат. Кимди тааныйсыз депутаттардан? Депутаттардан көңүл эле тааныйм. Кимиси жакшы иштеп атат деп ойлойсуз? Депутаттардан эми кимдер? Ташиев да. Депутат эмес да. Депутаттардын ишине кандай карайсыз? 7-чи созывдонбу? 6-чы чакырылыштан айырмалана алыштыбы? Негизи 7-чи чакырылыш азыркы учурда аябай деле актуалдуу маселелерди көтөрүп жатат деп айта албайм. Сиз ишин баалаган депутат барбы? Мен ишин баалаган депутат бар, ал Дастан Бекешев. Көбүнчө коомдук актуалдуу көйгөйлүү маселелерди алып чыгат. Ал эми калгандары болсо билбейм. Кээ бир учурда жакшы маселелерди көтөрүп калышат, көпчүлүк учурда ошол депутаттардын арасында жана кнопка басып эле отурган сыяктуу сезилип кетет кээде. Чоң рахмат. 7-чи чакырылыштын депутаттары кандай иштеп атат сиздин? Мындай бизге пайдалуу эчтеке деле кыла элек го менин оюмча. Сиз экөөбүз чакырылыштан айырмалана алдыбы? 6-чы чакырылыштын алар эми 6-7 жыл иштеди, канча жыл иштеди, эми булар 1 жыл иштешти, анан кийин аны салыштырган аз туура эмес го дейм. Түшүнүктүү. Сиз ишин баалаган депутат барбы? Мен ишин баалаган депутаттардан
пока көрө элекмин бул азыркы 7 чакырылыштан. Эми кичине баягы элдин таламын талашмыш этип атат, анан мындай аягына деле чыга элек да, допустим, казиного каршы деп кээ депутаттар кыйкырып чыгышты, бирок ал ишине аша элек да. Биздин сиз экөөбүздүн карапайым жашоосу жеңилдей элек пока. Ар ким өзүнүн оокатын эле кылып келатат, а депутаттар бизге пока чоң пайдасын деле тийгизе элек го деп ойлоп атам. Балким тийгизет.